Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан рахмат жаган Рамазан берүүсүндө жүздөшүп жатканыма жаратканга миң мертебе шүгүрлөрдү айтамын. Бүгүн биз сиздер менен Курандын фазилеттери, ушул кайда Куранга болгон сүйүү туурасында бир сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Имам Саракти Борбордук башкы мечитинин баш имамы Абдулла Кары Акбарали карекебиз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат, чакырганыңыздарга рахмат. Эң биринчиден Кудай таалам кармаган орозолорубузду кабыл кылган болсун. Ушул айда болушунча өзүнө жакындатып, элибизге, жерибизге Кудай таалам берекелерди жаадырган болсун. Алла разы болсун. Эми Рамазан Курандын айы эмеспи? Бир Куран менен баштабайлы эфирдибизди. Кандай дейсиз? Макул. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah kabul kılsın. Эми карекем алгачкы сөздү, суроону ушундай бергим келип атат. Куран окуу менен жашообузда бир адам баласы кандай бир ээлгүүлөргө, балким багы жан дүйнөнүн агарышына жете алат. Ушундан баштайлычы суроону. Албетте бул Куран жараткан Кудай тааламдын ыйык сөзү. Исламдагы аалымдардын көпчүлүгүнүн көз карашында эң улуу болгон китеп, эң адам баласынын жашоосуна таасир эте турган, адам баласы андан тажай албай турган китеп бул Куран. Мейли окулсун, мейли угулсун. Куранды уккан, Куранды окуган адамдын ички дүйнөсүнө ушундай бир кең байлык берет, ушундай бир жүрөктүн кеңейишин, позитивдүү сезимдерде болушун жогорку деңгээлде сыйлайт. Бирде бир чоң устаздар менен отуруп калганыбызда ушул Куран жаатында бизге караганда көбүрөөк эмгек сиңирген, көбүрөөк мээнет кылган устаз каарылар менен отуруп калганыбызда айтат, ал эми көп мамлекеттерде түрдүү каарылар менен арабча билген, билбегендер менен жолугуп, кездешип, баян кылып, маектешип келген жыйнаган тажрыйбасынан улам айткан сөзү Куран жаттаган адамдардын арасында мындай депрессияга кирүү деген нерсе болбойт экен. Курандын бир фазилети, бир караматы. Ошондуктан Куран жаттаган бул, Куранды окуган, жаттаган адам баласын жашоосун сөзсүз түрдө жакшы жакка оңдойт. Жакшы жакка бурат. Алла разы болсун. Не деген бир керемет сөздөр болду. Чындыгында мен ушундай бир суроо бергим келип атат. Карекем, мисалы эми сиз өзүңүздү айткым келип атат да, азыр биздин көрүүчүлөр деле ушуну суроону күтүп атса керек балкимчи. Баласын Куран жаттатканга бир
ынтызар болгон үй бүлөлөр, ата энелер болушу мүмкүн да. Анан Куран жаттоону эмнеден башташ керек? Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып бериңизчи. Мына сизди бүткүл дүйнөлүк канчалаган конкурстардын жеңүүчүсү катары тааныйбыз. Бирок анан ушул карыкеде болсо экен, ушул Абза карыде болсо экен деп баягы ынтызар болгон ата энелер да бар да. Ошого кандай кеңеш берет элеңиз? Балдарына Куран жаттатууда, балким аталар өзү жаттоодо. Эми жеңиштер негизинен Кудай Таалам тагдырга жазган экен. Биздин күчтүүлүгүбүздөн болгон эмес. Көп эле айтып келем. Ата энебиздин эмгек мээнеттен улам болгон. Кыска окуя айтып кетейин, ошол башыбыздан өткөн окуялардан. Египетте 2004-жылы дүйнөлүк эмес, республикалык деңгээлде Куран жарышы өтөт. Чоң Куран жарышы өтөт. Ага 1,5 миллиондой кары катышат. Республика боюнча. 1,5 миллион. 1,5 миллион. Катталганы ошол документи туура келип, биринчи эле сынактан өткөнү 500 миңге жакын болот. Этап менен экзамендер болуп, жыйынтыктоо экзамендер болуп отуруп, финалга 25 кары чыгат. Жаш 14 жашка чейинкилер арасында 25 кары чыгат. 15 жаштан 35 жашка чейинки категорияда 25 кары, жалпысын 50 кары чыгат. Эркек, аял, кыз, бала аралаш. Ошол жерде финалга барганыбызда эми Кудайдын буйругу менен чыгып калдык финалга. Температура болуп, ысытма чыккан, ооруп, титиреп турам. Анан ата кете береличи дегем. Анан атам айткан, кары балам, бул деңгээлге мындай биз ойноп да келген жокпуз. Кыргызстандан, алыскы жерден Египетке билим алуу үчүн келдик. Жарышка катышып атканда дагы Кудай Таалам бизге ушундай бир ийгилик берсе, бир жеңишке ээ болсок, бир сыйлыкка ээ болсок, ал нерсе эмнеге жумшалат? Илим алууга жумшалат балам. Кудай Таалам колдой турган болсо бизди колдойт дейт. Сенин күчтүүлүгүңдөн эмес, менин кыйындыгымдан эмес, жараткандын жолунда жүргөнүбүз үчүн дейт. Машалла. Ушул сөздөр дем берди, Кудайдын каалоосу болду, ошол жарышта биринчи орунду алдык. Эң жакшысы мен эмес элем, эң кооз окуганы мен эмес элем, эң Кураны пышыгы мен эмес элем. Кудайдын каалоосу болду, ата энебиздин эмгеги ошончо жыл өздөрүн ошол жакта арнап, жанын курман кылып, убакытларын курман кылып, өмүрлөрүн курман кылып, ошол жакта бизди окутуп, Египетте чоңоюп жүрдүк. Баланы Куран жаттатыш негизинен кыйын нерсе. Биздин Куран жатташыбыз ата энебизге ушунчалык оор экендигин мен бүгүнкү күндө сезип жатам. Ата болгондо сезип жатам. Ата болуп, балдарым мен Куран жаттай турган жашка жеткенде сезип жатам. Биз 4-класс башталганда кары болгонбуз. Элестетсеңиз 4-класс баласы. Бүгүнкү күндө биздин 4-класс балабыз бир пара Куран жатка билсе билет, билбесе жок. Ата эненин мээнети керек. Ата эне дүйнө тиричилигиде, бул дүйнөдөгү койгон багыттарынын, максаттарынын туу чокусуна биринчи орунга Куран жаттатууну кое турган болсо, ата эне бирге, ата гана эмес, эне гана эмес. Баланын тагдырындагы ошол ишти ашырууга ниет кылып, аттанып, бекем боло турган болсо, кыйынчылыктарга чыдай турган болсо, сөзсүз түрдө кары кылса болот. Анан ниет гана болсо, кыял гана болсо, анда кыйын болуп калат. Жаттатышым керек эле, барышым керек эле дебей, мына азыр алып барам деш керек экен да, же алып барыш керек экен. Алып барыш керек. Кылыш керек. Шартты түзүш керек. Балдар үчүн шартты түзүп бериш керек. Түзүп бериш керек. Куран жаттатсаңыз, пайгамбардын хадисинде бар да. Кыяматта ата энеси ушундай таажы киет, анын нуру күндүн нурунан күчтүү болот дейт. Абдан сонун. Карыке, эми кары катары айтсаңыз, кайсыл аят сиздин жүрөгүңүзгө жакын? Эми Курандын баары эле жакшы, Курандын баарын эле окуп турабыз. Жүрөгүңүздө дайыма багыл намазга чыкканда бир оргоп чыгып кетет го. Инширах сүрөсү, кээ инширах дейт. Алам нашрах лака садрак ва вадана анка визрак аллази анқада захрак ва рафана лака зикрак деген сүрө. 8 аяттан турат. Мааниси абдан чоң. Сен биз жүрөгүңдү ачпадыкпы, жүрөгүңдү кең кылбадыкпы дейт. Сенин күнөөлөрүңдү биз кечирип койбодукпу? Сенин түйшүгүңдү
жеңилдетип бербедикпи? Кыйынчылыктан кийин жеңилдик болот. Албетте кыйынчылыктан кийин жеңилдик болот. Сен Кудайга кайрылгын, сажда кылгын, ибадат кылгын деген сүрө. Бул сүрөнү негизи окуган сайын мындай айтып коет го, жол ачуу деген маселеси, жол ачылуу, Кудай колдоо, ийгиликтүү болууга чоң салым кошот. Мен ушул сүрөнү мүмкүн болушунча көп окуйм. Бир окуп бербейсизби? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Керемет, карекем, керемет. Анан азырынакей таравих окулуп аткан учурлар, намаз өтүп атканда, таравихке чыкканда сиздин ушул Куран окуп атып, Египеттеги Куран жаттап жүргөн мезгилдер, баягы кыйынчылык учурлар эске түшөбү? Мен 2000-жылы Куран жаттап бүткөм. Быйыл Кудайым буйрса 2025-дебиз. Буга чейин түшкөн учурлар болду, бирок бүгүнкү күндө түшпөйт. Бүгүнкү күндө эмне биз негизинен карылар, көп карыларга да ушундай сунуш беремин. Курандын маанисин түшүнгөнгө аракет кылалы деп. Анткени кары адам Куранды түшүнүп окуй турган болсо, арттагы адамдын жүрөгүнө жетет. Үндүн кооздугу, үндүн кереметтүүлүгү маанисине карап кете турган болсо, окуп жатканда кайсыл жерде үндү пасайтабыз, кайсыл жерде төмөндөтөбүз, кайсыл жерде көтөрөбүз, кайсыл жерде кандай обон менен окуйбуз. Маанисин уккан адамга түшүнбөсө дагы жеткириш керек. Ошондуктан жүрөктөн чыкса жүрөккө жетет, ооздон чыкса кулактан чыгып кетет дегендей, болушунча Куранды түшүнүп окуганга, маанилерине карап туруп, ошол руханий белекти тартуулаганга, ошону намазга катышуучулар, угуучулардын жүрөгүнө сыйлаганга аракет кылабыз. Негизи өзүңүз айтпадыңызбы сөзүңүздөчү? Мен 4-класста жаттап бүткөм депчи. Бүгүн деле багыл биздин өлкөбүздө Куран жаттаткан окуу жайлар, диний окуу жайлар абдан көп, арбын болуп калды да. Бирок багы биздин мыйзамга жараша жанагындай бала 18-ге жашкан толгондон кийин анан 9-классты бүтүп анан диний окуу жайларга тапшырып атпайбы? Анан ата-эне аракет кылыш керек деп айдыңызбы? Ошондо ата-эне балага кандай мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек? Эң биринчи кандай кеңеш берет элеңиз? Бала эмнеден башташ керек? Мен кошумчалап кетейин. Мектепти толук окугам. Мектепте кээ бир сабактардан 5 окугам, кээ бир сабактардан 4, кээ бирде 3 болуп калган. Бирок мектепти 1-класстан баштап 5-класс эмес, 6-класс эмес, Египетте 12 жыл. 12 жылды толук окугам. Мектептин программасында Египетте 6-класста 18 пара жаттайсың, 12-класста толук бүтөсүң. Бул шарт ошондой экен да. Мектептерде ушундай шарттары бар өздөрүдө. Менин Куран жаттаганым бир медресеге тиешелүү эмес, мектепке дагы тиешелүү эмес. Жеке атамдын, апамдын аракети. Устаздарга мектептен кийин, мектеп сабагынан кийин, эми Кыргызстанда мектеп убактылары эртең мененки бар, абеттен кийинки бар. Ал жакта жалаң эртең мененки болот. 8-де сабак башталат, 7:30да жөнөйсүң, 8-ге жетесиң, 8-де сабак башталат, 12, 1, 2 максимум чыгасың. 2-ден кийин кечке чейин бош. Ошол бош убакытта ар бир мечитте ал жакта имамдар карылар. Үйүбүзгө жакын жерде жашаган имам менен сүйлөшүп, ал имам мамлекеттик деңгээлдеги имам, дайындалган имам, кары Куран жаттаган, ошонун колуна барып, асырдан шамга чейин, кээде пешинден асырга чейин, кээде шамдан куптанга чейин, кээде куптандан кийин жарым саат, 1 саат калып айтор, ыңгайлуу убакытта сүйлөшүп туруп, ошол убакта барып Куран жаттап, сабак тапшырып алат элек. Жеке негизинен ушул жаш кезинде жатташ массалык түрдө кетпейт. Массалык түрдө жок, баланын жалпы балдардын кабылдамасына, кабилетине жараша болуп кетет. Дегенмен таланттуу балдар боло турган болсо,
ага жекече көңүл буруш керек. Спорттун кайсыл түрү болбосун, чемпион чыгарам деген ата-энелер балдарын 1-класстан баштап жеке мугалимдерге, залдарга алып барып баштаган сыяктуу да, Куранды да медресеге берип салып элеме, калганын кар өзү окута берет деген эмес, жок. Мектептин программасы бала билим деңгээли жогорку деңгээлде болуш үчүн, замандын талабына жооп бериш үчүн мектепти жакшы окуган болуш керек. Мектеп жакшы окулат, мектеп менен биргеликте таланттуу бала Куран жаттап кете турган болсо, бул эки дүйнө бактылуулук, эки дүйнө ийгиликтин ачкычына ээ болот деп ишенем мен. Кайрекен, бул суроону мен эмнеге бердим? Анткени мынакей бүгүнкү күндө коомчулукта өзүңүздөр соц тармактардан көрүп калып атпайбызбы? Жанагындай эреккетчилик, андай зордук зомбулук дагы болуп калып атпайбы? Мен айтайын деген нерсем ушундай болуп атат. Эгер биз багы жаш өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга жаш жагынан багы Куран жаттатып, Куранга болгон сүйүүсүн багы илгерилетсек, жанагындай коомчулуктагы имандуу жаштар көбөйүп, андай эреккетчилик, ушундай зордук зомбулук болбойт беле деген бир багы ниеттемин да, ушундай бир кыялымда ушундай бар нерсе да. Албетте. Багы Куран кулк мүнөздү оңдошко кандай бир салымын кошот, Аны Куранды окуган, Куранды жаттаганга аракет кылган адам билет. Карапайым элге жалп эле айта турган болсок, негизи мен сунуштаймын. Ата-эне өздөрү баштап эң биринчиден мана ушундай улуу айларды, улуу фазилеттүү моменттерди, сезондорду деп коелу, туура пайдаланып, жаратканга жакын болуп, орозо кармап жүргөн, орозо гана кармагандар мейли намазын кошсун, бир маал намаз окугандар 2 маал, 3 маал намазын тургузсун, 2-3 маал намаз окугандар 5 маал намазын тургузсун, 5 маал намазга бекем болгондор бир аз Куран жаттасын, 10 сүрөдөн артык кошумча сүрөлөрдү жаттасын. Балдарга жакшы тарбия берүү, балдарга ийгилик жаратуу, максат байке дагы кайталап айтам, кыял менен гана болбойт, ата-эне аракетте болуш керек. Биздин кару болушубузга ата-энебиз аракет кылды, күнү түнү ошонун артынан жүрдү. Апабыз сабырдуу болду. Көп нерседен тең туштарынан артта калганына, тең туштарындай жыргап жашабаганына ыраазы болду. Ошол убакыттын, ошол жыргаганын биз үчүн арнады. Балдарым келечекте бир ийгиликке жетсин деди. Балдарым Куран жаттап, Куран ээси болуп, бул жашоодо үлгү адамдарга айлансын. Үлгү боло албаса дагы башкаларга зыяны тийбей турган деңгээлде чоңойсун деген максатта курбан кылышты. Өмүрлөрүн курбан, 20 жыл Египетте аралашпай жүрүү, Кыргызстанга келбей жүрүү деген бул оңой нерсе эмес. Чет өлкөдө негизинен курбанчылык кылуу, ийгиликке жетүү оңойчулук менен келбейт. Бүгүнкү күндөгү сиз айтып аткан темалардагы чөйрөдөгү, коомубуздагы чоң көйгөйлөр бул өзүбүздүн шалакылыбыздан келип чыгат. Балдарда күнөө жок. Балдарга туура тарбия берүү биздин милдет. Туура тарбия берүү, кыргыздын салтын, нукура салтын сактоо, исламдын, шариаттын көрсөткөн принциптерине амал кылуу сиз менен биздин ар бир ата-эненин милдети. Кылышыбыз керек. Кылыш үчүн, коомду түздөш үчүн баарыбыз биргеликте молдодой кызматын так аткарыш керек. Укук коргоо органы так милдетин аткарыш керек. Мугалимдер так милдетин аткарыш керек. Максат Кудайдын ыраазылыгы, максат коомчулукта келечекте жаш муундар жакшы өсүп чыгуусу, элге туура пайда алып келүүсү. Ушул жаатында мусулман катары, Куран жаттаган адам катары Курандын орду өтө чоң жана көзгө көрүнүктүү айырма салым кошо алат деп мен ишенем. Курандагы кайсы насаат сиздин жашооңузда чечкиндүү ролду ойноду? Кайсы бир насаат ушундай болуп тур жашооңузда? Мен ушундай болгон турбайбы, ушул аятта келет турбайбы деген үчүн. Араф сүрөсүндө мындай аят бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Худил афва ва'мур бил урфи вa'rid анил жахилин. 3 буйрук бар. Мен биринчисине ошол кичпейилдикке чакырат, кечиримдүүлүккө чакырат. Чынында өтө кечиримдүүмүн деп айта албаймын. Мындай бир аз каным кайнап, бир аз бат эмоцияга алынып кетем. Амал кылганга аракет кылам мен. Сен менен пикир келишпей калгандар, сени түшүнбөгөндөргө көңүл бурбагын дейт. Вариб анил жахилин, жахилдерден баш тарткын дейт. Теңелбегин дейт. Ушул аятка мен амал кылганга өтө мындай
карманга бекем болууга аракет кылам мен. Баягы көпчүлүк учурда дейли, сизди баягы чет өлкөлөргө да чакырган учурлар болуп калат да. Анан баягы сиз ошол чет өлкөлөргө барганда, коңшу мамлекеттерге барганда эмнелерди байкайсыз ошол? Балким өзүңүздүн тажрыйбаңыздан, Куран жаттаган каарылар тараптан, балким мамиле, балким биздин салт санаабыз жактан, балким достугубуз жактан сизге көбүнчө эмнелер көңүл буруп каласыз? Кыргызстандан чыккан каарылар күчтүү болот. Бул жанакындай массалык турда айтыш максаттагы эмес, количество мындай сан жагынан дагы айтыш эмес. Негизинен Кыргызстанда Кудай Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк, бир касиет берип койгон экен. Бизден тарых жарата турган деңгээлде өзгөчө адамдар көп, салыштырмалуу түрдө көп чыгат экен. Жакында эле дүйнөлүк Куран жарыштарда 2 жыл алдын болуш керек. Саудия Арабияда өткөн Куран жарышында биздин каракебиз 1-чи орунду алып келди. Бул тарых жаратты. Ага чейин Кыргызстанда эмес, ага чейин Орто Азия тарыхында жакшы катышып келебиз. Биз деле 2-чи орунду алып келгенбиз, бирок 1-чи орун ушундай чоң жарышта алуу, 1-чи орунду Кыргызстанга алып келүү, бул өтө кездешпеген окуя болду. Биринчилерден болуп биздин кыргыз эли жетти. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы диний абал салыштырмалуу түрдө Куран жаттоо жаатында деле айрыкча кыйла алдыдабыз. Ушуну туура пайдалана билели, ушул ниматты туура колдоно билели, кадырына жетели, жакшы кадрларды, күчтүү каарыларды чыгара берели. Сиз өзүңүздүн шакирттериңизге ошо Куран жаттоодо эмнелерди басым жасап айтасыз? Балким кандай кеңештерди бересиз? Куранды бат жаттаганга эмес, тез жаттап алууга эмес, Куранды биринчи очередде тажвид эрежеси менен туура окууга, андан кийин маанисин түшүнүүгө, билим алууга, илим алууга. Көбүнчө катаачылык эмнеден кетет? Эмнеден байкайсыз? Эмнелерге көңүл бурбайт? Ийгиликке бат жеткиси келет көпчүлүгүн. Биз 10 жылда жеткен ийгиликке ал 2 жылда жеткиси бар. Устаздарыбыз биз кичинекей кезибизде эле ушул нерсени айтат эле, шашпа дейт эле. Бүгүн кыйналсаң, эртең кыйналсаң, бирок кийин бир убакыт келет, ушул кыйналганыңдын жыргалын, рахатын көрөсүң дейт. Жаштардын бүгүнкү күндөгү эме, жаштар деп деле чоң сүйлөп албайын, кечиресиз. Шакирттерибиздин, бизден кийинки муундардын ошол бир немеси, кемчилиги десек дагы болот, бат ийгиликке жеткиси келет. Ал бат болбойт. Ийгилик убакыт, мээнет, ниет талап кылат. Ар бир ата эне өзүнүн багыл балдарын Куран окутуп, бир жерге барганда багы Куран окуйчу балам дегенде багым, мен Куран окуп, жанагында мен мына балам Куран окуп атат, менин келечектеги ушул мен көзүм өткөндөн кийин же мага дайыма дуа кылып турган балам Куран окуп атат дегенге жетиш үчүн биринчи ата эненин ролу экен да. Албетте. Ал жаш кезинен каары чыгарам, эртең күнү мага дуа кылсын деген ата эне эртең күндөн үмүтү болгон болсо, бүгүндөн аракет кылыш керек. Кыргызда айтат эмеспи? Жумадан ниетиң болсо, бейшемби аракетиң башта дегендей, бейшемби даратыңды ал дегендей, ата эне баланы жаш кезинен Куранды жакшы көрүүнү, Куранга болгон сүйүүсүн, Куранга болгон урматын, кызыгын күчөтүш керек. Эми биздин убакыт дагы соңуна жакындап калды. Рамазан айда биздин көрүүчүлөрүбүзгө кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Өзүңүз багы кары катары. Куранды хатым кылуу, 30 пара Куранды окуу. Хадистерде келет, Куранда ушундай Алланын улуу аты камтылган. Ал ат аталып дуа кылына турган болсо, кандай гана тилек болбосун кабыл болот. Ал жашырылган. Алымдардын айтымында кээ бир сүрөлөрдө, кээ бир аяттарда дейт, бирок негизинен кескин түрдө кайсыл аят экенин немеси жок, далили жок. Ошондуктан ушул 30 пара Куран
жүрөккө тынчтык алып келе турган болгондон кийин, үйгө кут береке алып келе турган болгондон кийин, ар бир мусулман адам жок дегенде ушундай учурлардан пайдаланып Куран окуп, хатым кылып турса. Угуп хатым кылган башка, көз менен карап окугандыкы башка. Уккандыкы кулак сооп алат. Окуй турган болсо көз сооп алат, ооз сооп алат, тил сооп алат. Артыкчылыгы көп. Көзгө шифа болот. Окуганды билген болсо, орозо айларында хатым кылганга аракет кылсын. Окуганды билбесе, кийинки орозого чейин Кудай Таалам эсен аман жеткирсин, окуганды үйрөнсүн Куранды. Ал бүгүнкү күндө онлайн, офлайн курстар көбөйгөн учур. Муфтиятка тиешелүү мечиттерде окуу, билим жайларында, билим берүү жайларында Куран курстары абдан көп. Түрдүү мугалимдер түрдүү методу менен бар. Эркекке эркек, жашыга жаш, аялга аял, кызга кыз, келинге келин бар. Ушул моменттерде, ушул ниматтарды, ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, Куран окуганды үйрөнүп алса, кийинки жылдардан ар Рамазан айында бир хатым түшүрүп турса, күнүгө бир парадан окуп, көз жүгүртүп 20 бет. Абдан жакшы болот, жашоосуга чоң өзгөрүүлөрдүн ачкычы болот, себепчиси болот. Мен буга кепилдик берип айтамын. Жок дегенде жүрөгүңдөгү тынчтыкты таба алат. Алла разы болсун. Эми соңку мүнөттөрүбүз калды. Бир Куран окуп бата кылып бериңиз, эфирибизде жыйынтыктайлык эркен. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ошол окулган аяттардын шарапаты менен, окулган аяттардын урматына сиздердин, көрүүчүлөрдүн, жалпы мусулман элин, кыргыз элибиздин мусулмандарынын Кудай Таалам кармаган оорулорун кабыл кылсын, ибадаттарын кемчилигин толуктап кабыл кылсын, хатмы Курандарыбызды, ибадаттарыбызды, таравихте тургандарыбызды, таравих намаздарыбыздын кемчилигин толуктап кабыл кылган болсун. Рамазан айында күнөөлөрү кечирилген, бейиш менен сүйүнчүлөгөн, тозок отуна арам болгон пенделердин катарына Кудай Таалам кошкон болсун. Кийинки жылдардагы орозолорго эсен аман жетүүбүздү насип кылган болсун. Бирахметике я рахманир рахим. Алла разы болсун. Чакырганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Ушундай алтында болгон убактыңызды бөлүп келип, көрүүчүлөр үчүн абдан бир кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Чоң ыраачылык билдиребиз дагы. Кармаган орозуңузду Кудай Таалам кабыл кылсын. Рахмат чакырганыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, дайыма Кудай Таалам колдосун. Элге туура түшүнүктүү, туура жолду дайыма көрсөтүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн рахмат жаган Рамазан берүүсүндө Курандын фазилеттери боюнча кеп кылдык. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Биздин конокто имам Саракси башкы мечитинин баш имамы Абдулла Кары Акбарали уулу болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Салих Нахта дам чөбөрлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер